Ассаламу алейкум, біздің сүйікті аттаушылар. Азық учурда Көкталанын Ақтам деген жерінде тұрабыз. Қызылка жақтан келгенде бұл трасса Қадамжайға алып кетеді. Қадамжай Набизной болса, ушул жерден 300 метрден кейін башталады буйырса. Көктал айылынан Абдиба Бегалиев көчөсүнөн жер үй сатууга чыкты. Центральный көчөдөн өйдөгө бурулуп келгенде 40 номердеги жер үй сатууга чыкты. Бул жерде суу кеңири көрсөңүздөр болот. Жогорку жакта бизде канал жайгашкан. Чоң канал, суу постоянно агат. Суу мындай айтканда кеңири. Сиздерге үйдү бир обзор кылып көрсөтөлү. Бисмилла. Киргенде 2 үй жайгашкан. Территориясы аянты боюнча айта кетели. Аянты 24 сотых. Бул жакта жүзүм бак тегилген экен, көрсөңүздөр болот. Арка бар. Киргенде сол жакта 5 бөлмөлүү үй жайгашкан. Андан кийин эле 3 бөлмөлүү үй. Инстаграмда 3 минуттан көп видео койгону мүмкүнчүлүк болбогон үчүн сиздерге тез түшүндүргөн аракеттенели. Киргенден көрсөңүздөр болот. Арка, стяжка, бул жакта бак. Гиляс, өрүк, дарактар тегилген. Ажатканасы тиги бурчта экен. Территория болсо тосулган, көрсөңүздөр болот. Сиздерге могу сол тараптагы үйдөн обзор кылып кетели, бисмилла. Көрүңүздөр. Киргенде эле холл, дивандар, отурганы, жайгашканы. Киргенден оң колдо болсо, бир бөлмө жайгашкан, көрсөңүздөр болот. Ремонту жакшы, качественный курулган үйлөрдөн. Бул биринчи бөлмөсү. Андан кийин эле экинчи бөлмөсү келет. Көрүңүздөр. Детская катары колдонсо болот. Андан кийин эле үчүнчү бөлмө. Муну айтканда гостевая. Көрүңүздөр. Бул бизде биринчи үй обзордо кетат. Көрөсүздөр. Бул болсо экинчи гостеваясы. 4-чү бөлмө. Көрүңүздөр. Үй сапаттуу салынган. Бул жакта болсо 5-чи бөлмөсү. Көрүңүздөр. Анда мен сиздерге обзорго экинчи үйдү сразу обзор кылып кетели. Экинчи үйдө сырты траерчин, 3 бөлмө жайгашкан. Киргенде эле ушуна сонун болгон кухня сиздерди тосуп алат. Оң колдо дагы бир кичинекей бөлмө бар. Бул жакты офис катары колдонсоңуздар болот. Андан кийин эле спальнясы келет. Көрүңүздөр. Экинчи үйдө 3 бөлмөдө тең отопление системасы бар. Көрсөңүздөр болот. Үй жылуу. Кайра кухня тарапка келели. Кухнядан туш келгенде печкасы жайгашкан. Отоплениясы ушул жерден тарайт. Андан кийин бул жакта душевой кабина жайгашкан. Көрсөңүздөр болот. Аристон бар, ыстык суу бар, муздак суу бар. Көрөсүздөр. Эки үйдүн арт жагына өткөндө летняя кухнясы жайгашкан. Көрүңүздөр. Киргенде эле оң тарапта тапчан. Бул жакта болсо очогу жайгашкан. Көрсөңүздөр болот. Анда эмесе кухнядан чыкканда, кухнянын арт тарабында болсо малкана жайгашкан. Көрүңүздөр. Территория өтө чоң, 24 сотых. Суу кеңири. Бул хаус катары, суу сактагыч. Бул жакта болсо септик жайгашкан. Үйдүн документтери боюнча айта кетели. Үйдүн документтери кызыл китеп. Бардык документтери так, өткөрүп берүүгө даяр. Үйдүн баасы болсо айта кетели. 24 сотых, жүзүм бак бар. 2 үй жайгашкан. Малкана бар. Үйдүн баасы болсо 11 миллион сом. Эсинин номерин ушул жерге жазып калтырып коебуз. Келип көрүп, эси менен байланышып, ушул сонун болгон жерди үй менен кошо сатып алсаңыздар болот.